Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо өтүнүчү жогорку сотко жиберилди. Өтүнүч жаңы жагдайга жана жаңы кылмыш процессуалдык кодексинин ишке киргенине байланыштуу берилгенин укук коргоочу Чолпон Жакупова билдирет. Мы просим удовлетворить наше ходатайство о возобновлении дела по новым обстоятельствам. Мы просим отменить приговор Первомайского районного суда от 2 октября 2017 года. И мы просим передать уголовное дело в Первомайский районный суд для нового судебного разбирательства. Вот три наши просьбы. Өткөн айда президенттин алдындагы ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын катчылыгы коррупцияга айыпталып 8 жылга соттолгон Өмүрбек Текебаевга ырайым берүү боюнча экс-президент Роза Отунбаева жана парламенттеги 6 фракциянын лидерлеринин кайрылуусун кароодон баш тарткан. Катчылык айыпталуучу өзү ырайым сурамайынча иш каралбай тургандыгын билдирип келет. Бул боюнча жыл жыйынтыгын чыгарган президенттин маалымат жыйында дагы айтылган. Өмүрбек Текебаев боюнча бул эми бардык соттук инстанция бүткөн, жогорку кеңеш караган, өзүнүн чечимин чыгарган, бул боюнча чыгарган. Мен эми аны буза албайм да. Менин гана бир немем бар, эгерде жазса, ага жанакы муну помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин, жазса. Башка менин укугум жок. Сот чыгып калды да баарын тең. Мага сенин чыкканда. Ал эми Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев ден соолугуна байланыштуу ооруканага которулуп, дарыланып жаткан кезинде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президенттен ырайым сурабай тургандыгын билдирген. Мен 5 жыл 2 ай олтурдум. Ушунда ал жерде особая методика бар, десептеп олтурабыз. 2 айдан кийин колония поселенияга чыгат. Дагы 1 жылдан кийин УДО условно досрочныйга чыгат. Мен бардык этапты кармалгандан баштап СИЗО бардык этап менен кетип атамын да. Мен эртеби кечпи чыгам. Эртеби кечпи мына ушул жерде турган азаматтардын бирөө акыры мындай өкмөт башчы болот, президент болот, жаңы парламентке 3 жолу келишет. Анан эртеби кечпи чындык көрбөйт да. Анан жок нерсени бар деп чечип койсо бул түбөлүккө калбайт да, ташка тамга басылгандай болупчу. Анан мен ойлойм, мен күткөнгө даяр. Экс-президент Роза Отунбаева өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков катышкан парламенттин 80 жылдык мааракесинде сүйлөп жатып, мамлекет башчынын сөзү менен макул эместигин билдирип, Текебаевдин соттук иштери мыйзам бузуулар менен коштолгондугун эске салган. Я сожалею, что 80 жылдыгын белгилеп жаткан парламент Өмүрбек Текебаевдин маселесин көтөрбөгөнүнө өтө өкүнөм. 2 күн мурунку маалымат жыйында президент маселе чечилген, соттор чечим кабыл алган. Мен эч нерсе кыла албайм деп айтты. Бирок мен сот процесси соттук иликтөөдөн таптакыр алыс болгонун айткым келет. Биз ал сотторго барып жүрдүк. Жада калса Өмүрбекке акыркы сөзүн айтууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. этот суд был Атамекен партиясынын лидери, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы жана депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, 8 жылга кесилген. Жакшы жаман үйрөтүп жүргөн, дагы дагы чыксаңыз дагы үйрөтөт. Мен ойлоп калдым, ушу отуруп чыккандар бир мамлекет башкармай жолдой калды. Кече жакында эле курултай кыймылынын мүчөлөрү мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий куугунтукка кабылып, камакка алынган саясатчылардын маселесин көтөрүп, жаңы жагдайларга ылайык алардын ишин кайра кароону талап кылып келишет. Ал ортодо бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп соттолгон саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулушту. Муну адистер жаңырган жылдан баштап сот укуктук реформанын алкагында ишке кирген. Жаңы кодекс мыйзамдардын алгачкы жемиши катары сыпатташууда. Бирок соттон толугу менен акталып чыга элек дагы, алар баягы билдирүү дагы. Жок. Ошо судимость азыр бар. Эми ошо комитет политзаключенный болсо, ошо саясат комитет укук коргоолорун, саясатчылардын укук коргоо реабилитацияга аракет кылабыз. Мына менден жакында суроо беришти. Кандай болуп калды? Мурда карабайт деле Бектур Асановтар жана башкалар болсо жаңы жагдай негизинде бошотулду деп. Эми үчүн дегенде менин оюмча бул жерден и президент да, администрацияда ошонун тегерегинде жүргөн адамдар кийлишкен жок. Сотко эрк берди. Мына силер юридикалык негизинде чечкиле деп.
ошондой жолду Текебаевга деле бериш керек эле. Мен үмүттөнөм бара берет го деп. Учурда Кыргызстанда Садыр Жапаров, Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Эрнис Карыбеков баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурат. Аларга коррупция, бийликти басып алуу сыяктуу оор айыптар тагылган. Соттолуучулардын баары сот чечимдерин саясий буйрутма катары баалап келишет. Жодар Бузумов, Арнас Маратов, Next TV күндүн темасы үчүн.